ошол ишти иликтеп. Жумагулович, кат жөнөтүп коюп эле отура бериш керек эмес кабинетте. Катка ал чуркап аркасынан түртүш керек, чуркаш керек, бут жасаш керек. Тигилерден сураш керек өзлөрүнөн. Мен кат жөнөтүп койдум деп эле отура бериштин кереги жок. Процесс кетти. Министрликте көп кемчиликтер бар. Мына сиз 5 айдан бери министр болуп иштеп келатасыз. 3 ай министрдин орун басары болдуңуз. 2 ай. 2 айбы, андан 1,5 жыл түндүк электр тармагын жетектедиңиз. Кыскасы өмүр бою ушул системада келатасыз. Туурабы же туура эмеспи? Туура. Эмне үчүн анан ушуну убагында бардык маселелерди, жаралган проблемаларды ордуна кое албай келатасыз? Мисалы, мына кечээ күнү эле көмүр боюнча жаралган проблеманы айтып атам мен. Да, түшүнүп турабыз. Саботаж болду. Январь айынан бери, жылдын башынан бери 3 жетекчи алмашты саботаж кылгандыгынан. 3-чү жетекчини коюп туруп бардык шартты түзүп бердик. Туурабы? Туура. Кабинетиме Сизге рахмат. Мына ГКМнин башчысын чогулттум, өзүңүздү чогулттум, ушундай проблема болуп атат дегенден. МЧСтин бүт техникаларын киргизип бердик, шарттын баарын түзүп бердик. Анан айттым сиздерге, мына Бишкекке ташыгыла, элге республика боюнча 3,5 миңден көтөрбөгүлө деп. 1 ай бою ажиотаж кылдыңар. Ошол эле сиз өзүңүздүн кол астыңызда иштеген көмүр тармагында иштеген кызматкерлериңиз кылды ушунун баарын. Жакын туугандарын көмүр кампы аштырып коюп, ошого алып келип түшүрүп берип 6-7 миң сомдон саттырдыңар. Ушуну көзөмөлгө ала алган жоксуз. Ушунун бардыгы сиздин көзөмөлүңүздө болчу. Качан гана өзүм кийлигишмейин 3 миңге түшкөн жок көмүр. Туурабы? Туп-туура. Ошондуктан сизди ишиңизди так өз убагында көзөмөлгө ала албай, кызматкерлериңиздин коррупциялык моменттерин ошонткендигиңиз үчүн сизге дагы бүгүн сөгүш жарыялайбыз. Кабыл алам. Сөгүш, эгерде дагы жөнгө салбасаңыз, иретке келтирбесеңиз, министрлигиңизди кийинкисинде катуу сөгүш болот. Андан кийинкиси дагы улантылат анан. Бул коркутуу эмес, бул биздин иштөө методубуз. Силерди урушуп, зекип отурбай эле ушундай акырын маданияттуу түрдө жазалайбыз. Ортомчу фирмалар качан жок болот? Ортомчу фирмалар боюнча жаңы тарифтик саясатты киргизилди, алардын маржасы азайтылды. Бүгүнкү күндө обращениялар жүрүп атат, иш кетти, аларга иштегенге невыгодно болуп калды. Мурда 60 тыйынга жакын ортомчулук алышчу. Азыр канча болду ошондо ыйлаган? Азыр конечный булардын маржасы 23 тыйынга, 28 тыйынга неметилди. 28 тыйын эле маржа болуп калды да. Тагыраагы ортомчулар 28 тыйында отурат, 28 тыйынга эле отурат. Бул эл менен камсыздап аткандар. Жанагы жалаң эле потребительский, жалаң эле небытовой абоненттерди пайдаланган, камсыздаган фирмалар, аларга конечный цена менен коюп бердик. Аларга невыгодно болуп калды. Алар уже азыр же биригет, же жабылат, же сатылат. Сүйлөшүңүз, сатып алыңыз баарын. Бул элдин талабы, менин талабым эмес. Сатып алыңыз. 28 тыйын болсо, дагы түшүрүңүз 15 тыйынга. Анан кийин сүйлөшөт келип, сүйлөшүп сатып алыңыз. Энергетика министрлиги өзү түздөн түз энергетика электроэнергияны иштеп чыксын, өзү түздөн түз элге жеткирсин ошону. Өзүңөр саткыла. Эмне алардын ролун аткара албайсыңарбы силер? Аткарабыз, оңой эле аткарабыз. Кылдатмышта. Дагы канча убакыт керек сага? 5 жылбы, 10 жылбы? Жок, жаңы тарифный саясат кирди 15 октябрда. Ошону менен азыр регулировка болуп атат, булар арызданышып атат, процесс кетти. Сүйлөш да эми түшүнөбүз аларды деле, бирок элдин талабы болуп атпайбы. Ортомчу фирмаларды жок кылышыбыз керек деген. Туурабы же туура эмеспи? Туп-туура. Эми айрымдарын түшүнсөк болот, алар өзлөрү акча салып, ошол өзлөрү курган трансформаторларды, линияларды кургандар бар экен. Бирок курбай эле мурунку өкмөттүн линиясын ээлеп алып отургандар да бар, менчиктештирип алып. Туура. Жөнөкөй ортомчулар дагы бар. Бүт баарын давайте иретке келтириңиз. Муну сиз жаңы жылга чейин жасашыңыз керек болчу. 15 октябрда кирди жаңы тарифтик саясат. 5 ай мурун айткам, 5 ай мурун. 15 октябрда эмес, андан эрте киргизсеңиз болбойт беле аларга? Ал менин колумда эмес, кабинет министровдун колунда болчу. Сен сурада кабинет министри. Кабинет министри буттосуп атабы? Сен ишти алдыга жылдырышыңа. Жок, азыр буттоскон жок, азыр баары жакшы. Отуруңуз. Рахмат.